Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Муз ТВ YouTube каналыбыздын катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүн биз кайрадан эле Өзгөндүн Келте айылында турабыз, туугандар. Келте айылында бүгүнкү көргөзүүдө эки атты тартып силерге көргөзүп беребиз. Улагына гарантия, үйүрлөрү бар аттар экөө тең. Андыктан туугандар биз менен чогуу болуп, бүгүнкү 7 март 2020 жылдагы жылкы боюнча көргөзүүнү көрүңүздөр. Жаккан болсо, ээсинин номери, эки аттын ээлери эки башка номерде болот, туугандар. Ошолор боюнча чалып байланышсаңыздар болот. Бул Келте айылына келиш үчүн, туугандар, Өзгөндүн Красный Маяк жака бурулбай туруп, түз жүрө бериште 2-3 километр басканда бул айылдын ушул жерине жетет экенбиз. Мына биринчи номерде турган жерди атты биринчи номерге койдук, туугандар. Бул ат 4 асый, майга барып 5 асый болот экен. 5 асый болгондо майга 8 жаш болот экен, туугандар. Андыктан атты көрүңүздөр, атты сураңыздар. Бул ат үйүргө коюлган да? Коюлган. Канча бээге турган? 19да жүр. 19 бээде. 19да жүр. Мына туугандар. Улака кандай? Улака жакшы, аябай жакшы. Кириши чыгыш 5-5ке чапсаң бул. 5-5ке чабылып жүргөн ат да? Мына туугандар. Атты көрүңүздөр. Ат кара байырбы же кандай? Кара байырды. Кара байыр, кол бала. Кол бала. Ушул айылда чоңойгон да? Мына туугандар. Аттын ойнуктоп турган учурун азыр байкап атасыздар, көрүп атасыздар. Азыр атты бир бул жака бастырып көрөлү дагы. Ушул кең талаада аттын ылдамдыгын текшериш үчүн алыстан чаптырып келебиз. Атты көрүңүздөр. Андан кийин, туугандар, силерге баасы айтылат. Мына туугандар, аттын алыскы аралыкка жүгүрүшүн көрүңүздөр. Мынакей достор, мындай кара байырлар эч бир мындай дөңсө, таштак жол дегенде байкабай мындай жүгүргөн аттар болот, чарчабаган. Андыктан, туугандар, азыр аттын баасына келип токтололу. Баасы биринчи номердеги кашкасы жок жерди аттын баасын канча деп койдуңар? 160 миң сом, 160 миң сом. Бул $2300 барабар сом доллар болуп калат экен. Андыктан көрүңүздөр, туугандар, аттын азыр жооштугун, канча жем жерин силерге айталы. Аттын така турушу кандай? Жоош, а? Жоош. 2 кило жем жейт. 2 килограмм арпа жейт экен. Аттын боюнун метр жоктугуна байланыштуу. Аттын боюн бийиктиги 1.65 чыгып калат экен, а? 1.65ке чейин. 1.60-тан баштап 1.65ке чейин мына бою бар экен. Көрүңүздөр. Ат кимге жаккан болсо, ээсинин номери ушул аттын видеосун алдында койдум. Ошол боюнча байланышсаңыздар болот, туугандар. Оозу катыкпы, жумшакпы? Жумшак, а? Мына туугандар, атты бир айландырып силерге тартып көргөзөйүн. Мына туугандар, кимге жакты бул ат? Биринчи номердеги атпы же экинчи номердеги атпы? Андыктан, туугандар, баары мына сиздер үчүн тартылып атат. Жаккан болсо алып, үйүргө ат карап жүргөндөр болсо алсаңыздар болот экен. 19 бээге коюлган. Желеге кулун тиштебейби? Кулун тиштебейт, а? Желеге турат. Желеге турат экен, туугандар. Мына достор, 160 миң сомго коюлду. Андыктан биринчи номерге койдук бул атты. Кийинки атты тартып көргөзүп берүүнү баштайбыз. Үстү ток бекен? Үстү ток, а? Мына туугандар, кийинки экинчи номердеги ушул универсал ат экен, туугандар. Жашы 5 асыйдагы торпо улакка жүгүргөн, теке улакка чабылып жүргөн, үйүргө коюлган, даже иши дагы бар бул аттын номерин экинчи номерге коюп тартып көргөзүп баштадык, туугандар.
Желеге турган булда. Желегеде турган, а? Келгенде елерде өзү таармен уйкуй сабытканда айдап түшөт. Өзү айдап акылы жайында. Кантчы, ак кантчы. Мынакей туугандар. Канча бейге турган? Бул былтыры көйгөт 32 болду. 32? 32 да көйгөт. Мынакей туугандар. Бул карабайыр экен, а? Бул карабайыр. Бул атты мынакей тартып көргөзүүнү баштадык. Атты көрүңүздөр туугандар. Аттын жакшы. Торпоголакка чалып жүргөнбү? Чалып жүрөт. Мынакей бою жанагы аттан аз-маз кичине болбосо, бирок жоондугу бул аябай жоон ат экен. Өзүңүздөр дагы байкап көрүп атсаңыздар керек. Мындай теңге тоголок түстөр, баягындай точкалар бар. Ушундай кара тору жылкы экен. Жооштугу кандай? Жоош. Bu yerде деле келгенден кадимкидей жаш балдар кармап алып, кадимкидей мынагы өрөт. Жооштугу жоош экен. Аны көрдүңүздөр туугандар. Эки аттын номери, ээсинин номерин эки башка видеонун алдына коюп өтөм. Такаа турушу жакшы, а? Жоош, баары жоош. Такалап коебуз да. Жайлоодо жүргөндө өздөрү эле такалайбыз деп мынакей айткан, ээсинин айткан сөздөрүн угуп жатасыздар. Азыр бул атты бул жак тарапка бир жүгүтүп көрөлү, кандай кетет экен. Мынакей туугандар, көрдүңүздөр. Атты баалаңыздар, эки аттын кайсы бири сиздин көңүлүңүзгө толду. Бул аттын эми баасына келип токтолобуз. Баасы жанагы аттан 10 000 сом кем экен. Ошондо 150 000 сомго баасы коюлду. Атты көрүп кетсеңиздер болот. Көрүп кетүү үчүн Өзгөндүн Келте деген айыл бар. Ошол жерден бул аттарды көрсөңүздөр болот достор. Андыктан 150 000 сом, ошондо $2100 акчанын айланасындагы доллар болуп калат экен. Мынакей аттын бурулушу, аттын токтошу баарын сиздерге тарттык, көргөзүп бердик. Кайсы ат жакты, ошону көрүңүздөр. Азыр эки аттын күлүктүгүн дагы бир сиздерге сынап коелу. Мынакей ордунан ойдулуктуп. Мына жемди канча жейт? Ошону сурабай калдым. Жемди 3 кило жейт, арпа. 3 килограмм арпа, а? Азыр экөөнү бир жарыштырып койсок кандай дейсиңер? Жарыштырайлы, а? Бул көрүнүшүгө дагы кичине кызыктуу болсун үчүн азыр эки атты бир жарыштырып көрөлү. Кандай кетерин сынаңыздар. Бирөөсү 150 000 сом, бирөөсү 160 000 сомго коюлду. Экөөнүн күлүктүгү кайсы бири күлгүрөөк экенин бир көрүңүздөр. Мынакей достор. Экөө бири-биринен калбай, экөө тең кетип атат. Күлүктүгү дагы экөөнүкү бирдей экен. Азыр бул жакка дагы бир чабып келишет, дагы бир көрөлү. Тапылдаган күчтүү карабайырларды күлүктүгүн көрдүңүздөр, баа бердиңиздер. Буту, колу, жүрүшү таза экен. Бир бастырып коелу, а? Кандай басы кандай экен, өзүңүздөр дагы баа бериңиздер туугандар. Жерде тайгазан бар да, ортогай моңо сон. Тайгазанда чабылып жүргөн да? Ортогай моңо сон турат. Баягындай уруп барып эле тайгазанга коркпойбу? Коркпойт, а? Кайтпайт. Тайгазан бар да мына. Мынакей туугандар. Эки атты бүгүн сиздерге көргөзүп бердик. Келте айылынан Өзгөндөн. Андыктан айткан баасынан кеми бар да турабы? Айткан баасынан сөзсүз түрдө кеми бар. Бул базар көрө элекпи бул аттар? Базар көрө элек. Андыктан туугандар, чалыңыздар, жазыңыздар. Бүгүнкү көргөзүүнү сиздерге мен Замир алып бардым. Аттарды көрдүңүздөр, жакканын өзүңүздөр телефон чалып, алдыда WhatsApp номерлерге жазып, ээси менен баарлашып, сүйлөшүп жакшы баада кемитип алсаңыздар болот туугандар. Бүгүнкү көргөзүүнү соңуна чыгарып жыйынтыктайбыз. Сак саламатта калыңыздар.